Садыр Жапаров Шавкат Мирзоевди шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзоев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров Мирзоевди 24 октябрда өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, бекемден соолук, жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө, мындан аркы ийгиликтерди ал эми Өзбекстандын элине тынчтык, бакубаттуулук жана гүлдөп өнүүгү каалады. Мамлекет башчылары мындан сырткары күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын келечегин, ошондой эле регионалдык өз ара байланышты талкуулашкан. Алдын ала чыккан жыйынтык боюнча Шавкат Мирзиёев шайлоодо элди доошунун 80%-на ээ болгон. Белгилей кетсек, бул жолку шайлоого өлкөдө расмий түрдө иш алып барган 5 партиянын талапкерлери атсалышты. Өзбекстандын либерал-демократтар партиясы учурдагы президент Шавкат Мирзоевдин талапкерлигин көрсөттү. Ал эми Милли Такланиш партиясынан 46 жаштагы Алишер Кадыров, Өзбекстандын Элдик демократиялык партиясынан 60 жаштагы Максуда Варисова, Адолот партиясынын 62 жаштагы лидери Бахром Абдухалимов, Экология партиясынан 46 жаштагы Нарзулло Аблумурадов катышты. Өзбек басылмаларынын маалыматына ылайык, жалпысынан добуш берүүгө шайлоочулардын 80,4% катышкан. Жыйынтыгында 80,1% добуш менен Шавкат Мирзоев жеңишке жетти. Ал эми калган талапкерлер төмөндөгүдөй добуштарга ээ болушту. Элдик демократиялык партиясынан талапкер Максуда Варисова 6,6%. Улуттук кайра жаралуу партиясынан талапкер Алишер Кадыров 5,5%. Экологиялык партиядан талапкер Нарзулла Абламурадов 4,1%. Адилет партиясынан талапкер Бахром Абдухалимов 3,4%.